Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, бул ишкенин кечи долбоору, кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Бүгүн биз силер менен адаттагыдай коомдо абдан кызуу талкууланып жаткан маселелерди ортого салабыз. Алардын бири бул жыныстык агартуучулук, жыныстык билим берүү. Башкача айтканда ошол биз буга чейин айтпай келген, айта албай жүргөн бир курч маселелерди бүгүн бизге жакпашы мүмкүн, бизди уялтышы мүмкүн, бизди мындай тартынча кылышы мүмкүн, бирок биз бул тууралуу сөз кылышыбыз керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө Кыргызстандын зордук зомбулук боюнча дүйнөлүк рейтингдеги көрсөткүчү биз негизи жакшы көрсөткүчтөр көрсөтөбүз, бирок жалаң терс рейтингдерде да. Алардын катарында Кыргызстан бүгүн аялдар үчүн эң коопсуз бир мамлекет деп аталды. Алардын катарында бүгүн биздин кичинекей балдарыбызга, кыздарыбызга, бөбөктөрүбүзгө биз жүрөгүбүз тынч эмес. Ким, кандай, качан, эмне убакта, эмне кылып зордук кылып салат, кандай кылып кордоп салат балдарыбызды деп. Ошон үчүн мунун бул маселенин түбүн изилдеш керек. Бул абдан мындай терең жайгашкан тема, бирок колубуздан келе турган иш бүгүн ушул жыныстык билим берүү зарылчылыгы жана анан актуалдуу көтөргөн маселелер. Ошондуктан бүгүн биз ушул теманын алкагында ой жүгүртөбүз. Биз менен биргеликте болуңуздар. 2 саат бою Баястан ЖВУ жана Жетиген түн аттуу чыгармасы менен курултайдын жигиттеринен тосуп алыңыздар. Андан соң биз маектерге өтөбүз. Рики-тики-тави, рики-тики-тави, регетон максимально валит. Бинго-бонго Адриана в зале, Челентано, да, тогда видали шо да. Это сумасшедший вид танцев, крышпа, у тебя трещит панцирь. Эйт, кытыгылаган сый, сыйт, сенин денең буйтаган сыйт. Бери кел качпа, бул музыка ачка, кайра тарта, бүтүнчө танчта. Выигрыш не пачка. Бары озун ачкан, күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Очень хочет ближе к ночи, нарушает правила, когда подводит очи. Гуччи, Луи, Фенди, Прада, Койчей. На ней любая тряпка как бренд. Короче, ыстатынакай көзү бакыр. Шаңду такай ички дүйнө жапай. Бум шакалака. Эгер көрөм десең бул жака. Ыстатынакай көзү бакыр. Шаңду такай ички дүйнө жапай. Бум шакалака. Эгер көрөм десең бул жака. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Жыныстык билим берүү жана анын бүгүнкү күндөгү кандай ордунан жылып атабы бул маселе же жылбайт? Балким сиздер үчүн бул сөз байламтанын өзү сизди чоочулатат, бирок каалайсыңбы, каалабайсыңбы, Кыргызстан мен жана башталышта айткандай, ошол зордук зомбулук боюнча дүйнөдөгү антирекордторду тынымсыз коюп келе жатат. Демек бул маселе бар, демек бул маселени ортого алып чыгыш керек. Биз бүгүн уят деген сөздү колдонууда эмнеден уят жана эмнеден уят эмес дегенди мындай жакшылап айырмалашыбыз керек да. Коомдо бул талкуу болуш керек. Ушинтип анан биз алдыга жылабыз да. Бул боюнча бизде Кыргызстандын
коомдун жаштары дегенде мени өзгөчө суктандырган, мени шыктандырган досторум бар. Булар Dance for Life долбоорунун координатору Нурила Дүйшеева жана репродуктивдик ден соолук боюнча альянсынын улуттук башкармалыгынын мүчөсү, жыныстык тарбия боюнча эксперт, эл аралык ата-энеликти пландаштыруу федерациясынын башкармачылыгынын мүчөсү. Улук качан жетишкенсиз, мунун баарын алган жана блогер Улук Батыргалиев. Салам достор, кош келиңер. Мен силерге сен деп эле кайрылып берейин. Бизде ушундай эфир, ушундай эркиндик. Биринчиден кош келипсиңер, рахмат убакыт бөлүп бергениңерге досторум. Нурила, бизге Dance for Life боюнча кыскача маалымат берип кетпейсиз? Биздин көрүүчүлөр балким сиздерди тааныбайт. Эмне иш менен алектенесиңер? Силер кимсиңер? Саламатсыздарбы? Биринчиден эфирге чакырганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык Сизге рахмат. Ал эми менин атым Нурила, эл аралык Dance for Life долбоорунун координатору болом. Ал эми кыскача долбоор жөнүндө айта кетсек, Dance for Life өспүрүм балдардын, жаштардын арасында репродуктивдик ден соолукту чыңдоо, ошондой эле социалдык маанилүү оорулардын алдын алуу, укук жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн долбоор болуп эсептелинет. Азыркы учурда биз пилоттук мектептерде, кесиптик лицей, ошондой эле социалдык мекеме, жаштар борборунда өзүбүздүн программабызды ишке ашырып келебиз. Бизден да сырткары абдан көп уюмдар, долбоор, программалар бар. Бунун баары бизди абдан кубандырат. Ал эми биз ошо биргеликте иш алып барабыз. Калган маалыматты кийинчерээк айта кетсек. Ооба, сөз дагы кененирээк тийебиз сиздин долбооруңузга. Улук Батыргалиевди биз Инстаграмдан көрүп баштадык. Жаңы өңүттө сиз мына өзүңүздүн эле темаңызды, сен Улук өзүң эле темаңды, өзүң билген билимди мына блогер катары да тааныштырып жатасың. Мага бардыгы жагып атат, картинка, айткан сөздөрүң, подача бардыгы сонун. Таанымагандарга, билбегендерге эки сөз менен айтканда, эмне блогду көтөрүп чыктың? Жыныстык катнашымды мындай кылыш керек деп эле айтып атасың. Сөз эмне жөнүндө болуп атат? Негизинен менин блогум жыныстык тарбия боюнча. Бул деген ошо жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды алдын алуу, күтүлбөгөн кош бойлукту алдын алуу, ошол эле зордук, зомбулукту, бул деген өзүнүн жеке чек арасын билүү, өзүнүн денесин сүйүү жана ошону денени кабыл алуу жөнүндө да, ошол эле айыз учурунда эмне кылыш керек, полюция учурунда эмне кылыш керек. Негизинен эле өспүрүмдөр мындай жетилүү убагына келет да, 13 жаштан баштап бул пубертаттык мезгил деп коет. Ошол мезгилде кандай денеде өзгөрүүлөр болуп атат, ошол өзгөрүүлөр менен эмне кылыш керек деген суроолорго жооп берем да. Бул жыныстык катнаш негизинен жыныстык тарбияда эң акыркы суроо да. Бул негизинен ошол билим берүү, ошол эле билимдерин жогортуу болот да. Ошол күнүмдүк биз менен байланышкан нерселер жөнүндө да. Кыргызстандагы эң көп колдонулган социалдык тармак бул Инстаграм. Ал жакта калктын калың катмары отурат. Сенин блогуң болсо мындай ушул калың эл арасында айтылбаган, буга чейин купуя, мындай табу деп аталган темаларды көтөрөсүң. Сен айтып аткан сөздөрүңдүн угуштун өзү эле адамды бир аз бизди ойлондурат да. Ай, бул да айтылчу эле, ушундай да болобу депчи. Сага эң көп келген комментарийлер, сенин көрүүчүлөрүң мындай, сенин көрүүчүлөрүң арасында жаңы көрүүчүлөр кошулуп атабы? Анан эмне жазып атышат? Көрүүчүлөрдүн арасында абдан көп жаңылар бар. Мен баштаганымда 1,5 эле ай болду болгону, бирок ошол эле учурда көбүнчөсү колдоо көрсөтөт. Рахмат, ушу жеке сообщенияларга жазат да, жеке мындай рахмат, ушундай контент жасап атканыңарга, ушундай маалымат берип атканын. Бирок хейтерлер дагы бар. Алар комментарийлерге да жазышат. Мисалы, сен эмне мусулмансыңбы, мусулман эмессиңби, сен кыргыздар буну качан эле сүйлөшчү эле, бул көйгөйлөрдү эмне кыласың, бул сен өзүң кимсиң, өзүң эмнесиң, тиги бу деген мындай аябай адамды мындай кемсинте турган сөздөр менен жазат да. Эми көп комментарийлерге, хейттерге мен мындай көңүлдөрү бурбайм. Эгерде конструктивдүү комментарий болсо, алар менен сүйлөшүп, биргеликте сүйлөшкөндөн кийин кандайдыр бир чечимдерге келебиз. Көбүнчөсү ушу бузукуу, эмнени кылып атасың, жаштарды секске түртүп атасың, жыныстык катнашкандан көбөйөт, анан кыргызда мындай болгон эмес, жаткан эмес, анан тиги бу деген сөздөр толтурат. Чын эле көбөйүп кетсечи, Улук? Жыныстык катнашпай, бизсиз деле көбөйөт да негизи. Кантип ченеп атасыңар? Кантип билип атасыңар? Мен деле чочулашым мүмкүн да, мисалычы. Нурила, сиздин пикириңиз? Чындыгында мен ойлойм, бул эң негизги көйгөй бул туура эмес жана так маалыматтын жетишпегендиги деп ойлойм. Анткени жыныстык катнаш бул биздин коомдо абдан маанилүү. Азыр ошо коомдук уюмдар көп ушул
теманы көтөрүп, уже, так сказать, мектептен тышкаркы окууларды өткөзүп, программаларды мектептерге киргизип жатат. Бирок эгер биз мамлекеттик билим берүүгө карасак, ал жакта сергек жашоо боюнча сабак болсо дагы, бирок сексуалдык жана репродуктивдик саламаттыкка абдан көп, аз убакыт бөлүнөт да. Ошондуктан мен ойлойм, эгер биз маалыматты туура жеткизсек, ошо көптөгөн социалдык көйгөйлөрдү биз алдын алсак болот депчи. Мисалы үчүн ошондой эле улук айтып кеткендей, эрте кош бойлуулук, ВИЧ-СПИД, ошондой эле чыр-чатак, коммуникация, ошонун бүт баарын биз туура айтып берсек болот. Достор, менде мындай суроо да. Силер бир канча жолу кайталап айттыңар, биз туура маалыматты бергибиз келет, биз так маалыматты бергибиз келет деп. Анан ар бир адамдын өзүнүн туурасы бар да. Силер айткан нерсе башка бир адамга туура эмес. Анын туурасы силер үчүн туура эмес болушу мүмкүн. Эмне үчүн силердики туурарак? Мындай факт менен, же болбосо айтпайсыз, мындай жыныстык катнаш же болбосо мындай секс маселеси айтылышын өзүнөн уялабыз, бирок ал көбөйүп атат, биз эле көбөйүп атат депчи. Далилдүү мындай измеримый фактлар менен аябай сонун суроолор болду. Негизинен биз факт менен маалымат, медициналык жактан таянган маалымат, негизинен образование жакка такалган маалымат менен биз ошол жеке ойду мындай экиге бөлүшүбүз керек да. Жеке ой ар бирөөнүкү өзүнүкү болуш керек. Жыныстык тарбияны колдогондор бар, колдобогондор да бар. Бирок ошол биз эмнеге таянабыз? Биз деген ошол биринчи иретте статистикага таянабыз. Бул ошол мисалы Кыргызстан жөнүндө айта кетсек, азыр ВИЧ мисалы жыныстык катнаш аркылуу өткөн жолдору көбөйүп атат. Ошол эле учурда мисалы Азия, Центральный Азия деп коебуз, Борбор Азия же СНГ мамлекеттеринин арасында биз мисалы ошо өспүрүмдөрдүн арасындагы кош бойлуулук боюнча эң лидерлик позициялардабыз. Биз биринчи же экинчи месседе турабыз. Ошолордун баардыгы бизге ушу көйгөйлөрдү айтат. Өзүңөр да билесиңер, угуп калгансыңар, зордук, зомбулукту айтсак, бул деген маалыматтар эми көп маалымат чыкпай да калат да, бирок 21-жылда 7 кыз өзүнүн атасынан төрөдү. Бул да фактылар, цифралар, далилдел да. Анан биз ошол маалыматты эмне үчүн биз туура маалымат, тастыкталган маалымат деп атабыз. Бул деген эл аралык жанагы саламаттыкты сактоо уюмунун негизиндеги маалыматтар алынат. Бул деген эл аралык жанагындай мамлекеттик чоң изилдөөлөр жүргүзүлөт. Ар бир мамлекетте да жүргүзүлөт, ошол эле убакытта дүйнө жүзүндө да жүргүзүлөт. Ошол маалыматтарга такалып, анан биз ошон үчүн айтып атабыз да, туура жана тастыкталган. Туура маалыматка эмне? Бул айыз жөнүндө туура маалымат берсек болот, Туура эмес маалымат кандай? Ошол жыныстык катнаштан кийин лимон суусун алып кынга мисалы киргизүү, же болсо кындын ичин бүт баарын чайкоо, ошолорду туура эмес маалымат дейбиз. Ошол эле презерватив мисалы колдонбой, каражат мисалы, контрацепция каражаттарынын ордуна колдонбой, башка дагы бир нерселерди мисалы петрушка, чеснок, ошондойлордун баардыгы туура эмес деген маалыматка кирет да. Интернетке кирип карасаңыздар, мындай маалымат толтура, Нурила деле муну тастыктап кете алат да. Биз ошол жакта деген туура маалымат, тастыкталган маалымат деген бул медициналык жактан жанагы изилдөөлөргө таянып берилген маалымат деп айтабыз. Эми бүгүн биздин көпчүлүгүбүз изилдөөлөргө таянгыбыз келбей атпайбы? Бизге деген мындай саны жок, далилденбеген, анан мындай ченеми жок, бирок биздин ошо өзүбүздүн түшүнүгүбүз бар да, дүйнө таанымыбыз, анан бул ушу дүйнө таанымды мындай жыратып, мындай ачык кылып, жаңы түшүнүктөр киргизүү абдан оорчулукка туруп жатса керек силер үчүн. Бирок мисалы ошол Нурила сизге кайрылтан болсок, биз жана угадалаштык элек Dance for Life'тын кененирээк айтып бересиз депчи. Силер деле балким улук сыяктуу блог жасап жаткандырсыздар, балким силерде дагы артка жооп бар, фидбек. Силердин бүгүнкү жасап жаткан ишиңер эмнени айланасында? Биздин проект ошо үйдө да айтып кеткендей эле эл аралык. Азыркы учурда биз ошо кесиптик лицей, пилоттук эле гана мектеп лицейлерде иштейбиз. Биздин программада 10 сессия бар. Ошо 10 сессиянын аралыгында ошо бардык маанилүү суроолорду камтыйбыз. Ошондой эле ВИЧ-СПИД, ошондой эле насилие, зордук, зомбулук. Ошонун бүт баарын камтыйт. Анан эң негизгиси бул теңме-тең методикасы, анткени
бул сессияны программаны биздин жаш балдар эле өспүрүм балдар өтүшөт. Ошондой эле мектепте барганда катышуучулар абдан ачылат да. Анткени эгер улуу киши келсе, өзүнүн ичинде болгон көйгөйлөрдүн алар толук мындай тоскоолдуксуз айтып бере алышпайт. Ошондуктан теңме-тең методикасы абдан жакшы. Биз улуктай бул блог алып барабыз деп айта албайм, бирок Инстаграмда баракчабыз бар. Болушунча маалыматты жүктөгөнгө аракет кылабыз. Ошондой эле улук иштеген уюм менен дагы биз доспуз. Андан сырткары да башка онлайн платформа менен дагы биргеликте бир кандайдыр бир контент жасаганга аракет кылабыз. Нурилия, теңме-тең ушул сөздү жакшылап бизге ачып берсеңиз, Теңме-тең дегенде бул методика как равный равному. То есть бул жакта биздин программа адамдарга түшүнүп беребиз. Биздин программага өспүрүм балдарга направлено, багытталган, да, өспүрүм балдарга багытталган. Ошондой эле теңме-тең дегенде биз тренерлерди окутканда улууларды албайбыз. Ошон 18 жаштан 22 жашка чейинки лидерлер гана биздин программага теңме-тең тренер болуп катыша алат. Ошондой. Демек, тең туштарга түшүндүрсө жакшыраак болот деген бири-бирин түшүнүшөт да. Ооба, коопсуз кандайдыр бир жагдай түзүлүп, ошол темаларды ачык сүйлөшүп, бир келе алышат. Улук, кайрадан сага кайрылайын. Бул жакта сиз жана жазып атпайбы, жыныстык тарбия боюнча эксперт дегенде, бул эксперт кандай билимдерге ээ болуш керек? Бул мындай эксперттер аябай көбөйүп кетпейби азырча? Ушул жакта да эксперт жетишпей туруп эле, ансыз деле баары түшүнүктүү го деген ой менде деле болушу мүмкүн да, мисалы. Ошону бир ачыктап кетсең. Рахмат. Биринчиден мен бул жака блогер катары эле келген жокмун. Бул жака репродуктивдик ден соолук боюнча альянсы деген уюмунун өкүлү катары келип отурам. Бул уюм 20 жылдан бери ушул жыныстык тарбия, репродуктивдик ден соолук деген маселелерди Кыргызстанда көтөрүп келе жатат да. Ошол көптөгөн көйгөйлөрдү чечип жана көптөгөн маалыматтарды берет да. Бул жакта жыныстык тарбия боюнча эксперт дегенде бул жыныстык тарбия эмне негизинен? Буну кандай өлкөлөргө мындай киргизиш керек? Бул өлкөнүн өз мамлекеттин да өзүнүн мисалы бир особенностьтары бар да. Ошолорду дагы биз карашыбыз керек. Мисалы Кыргызстанга алып эле Европадан алып келинген мисалы жыныстык тарбияны биз киргизе албайбыз. Биз деген ошолордун баардыгын биздин өлкөгө жараштыра кылып мындай жасайбыз да. Ошонун баардыгын жанагындай руководство, мугалимдерге атайын арналган методикаларды чыгарабыз. Бул бир гана мен эмес, бул деген бүт көптөгөн эксперттер менен мисалы билим жана илим министрлиги, ошол эле саламаттыкты сактоо министрлиги, ошолордун баардыгыбыз биргелешип ушул жыныстык тарбия боюнча программаларды, жыныстык тарбия боюнча класстарды иштеп чыгабыз да. Ошолордун баардыгы түшүнөт. Анан жыныстык тарбия дегенде бул еще кошуп кеткен нерсе, бул деген ар бир жашка карата өзүнчө маалымат беришибиз керек да. 3-4 класста жыныстык тарбия болушу мүмкүн, бирок ал эмне боюнча болушу мүмкүн? Бул гигиена тууралуу болушу мүмкүн. Жеке гигиенаны кантип сакташ керек жана өзүнүн жеке границалары жөнүндө. Башка чоочун адам келип алып сени кармалап атса, сени бир жака чакырып атса, эмне кылыш керек дегенди үйрөтөбүз да. 17 жаштагы балдарга эми түшүнүп турабыз, ал жакта деген гормондор дагы ойнойт. Ошондуктан биз аларга ошол контрацепциялардын ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Кантип кош бойлуу болбош керек, кантип жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды келтирбешибиз керек деп. Ошолордун баардыгын алып, анан ушул жыныстык тарбия боюнча эксперт деп аталып калабыз. Эми бул жаакта ошончо жылдан бери иштеп келип, мен 12 жашымдан бери мындай жумушума алып келем. Анан аралашып. Анан ошондуктан ушул билимдер, ушул негизинен түшүнүк пайда болгондон кийин мындай атайын бир жакка барып анан эксперт болуп окубайсың да. Бул деген мындай жумушуңду кылып атып эле анан бир өзүңдүн экспертизаң келет деген тажрыйбаң келет. Улук мындай болот да. Эми 3-4 класс балдары булар кичинекей балдар, бөбөктөр. 17-18 жаштагы балдар бул өспүрүмдөр. Анан силер ата-эненин чоочулоосундагы түшүнүшүңөр мындай түшүнөсүңөрбү деген эле ой да. Мисалычы биз деле балдарыбыз бар да, чоңой анан бирөө келип эле тиги балдарыбызга деп жанагы биз айтпаган теманы айтып анан бизге азгырыктай сезилет да. Азгырык бирөө келип эле сырттан, бирөө келип ата энелерге ушул тарбия керекпи? Эмне үчүн өспүрүмдөргө тийишпегиле биздин балдарга? Эмне бузуп атасыңар деген ойлор келет да.
бат эле комментарий берип койгон. Негизинен бул тарбия, жыныстык тарбия баарына керек. Ата-энелерге да, медициналык кызматкерлерге да, мугалимдерге да. Анткени убагында буну алган эмес, ошондуктан түшүнүк жок жыныстык тарбия эмне экенин. Жыныстык тарбия бул бир гана секс же жыныстык катнаш тууралуу эмес. Буну айта кетишибиз керек. Бул деген ошо коопсуз азыркы жашоодо, азыркы убакытта коопсуз кандай жашаш керек жөнүндө да, тууралуу жөнүндө. Анан биз мисалы өзүбүздүн уюмубузда ушу мугалимдерди дагы үйрөтөбүз, ата-энелерге дагы үйрөтөбүз. Ата-энелерге отдельно мындай брошюркалар жасайбыз. Кантип сүйлөшүш керек, кантип айтыш керек. Эмнени айта албасаңар, анда мугалимдерге ошол жоопкерчилик түшөт да. Анан мугалимдер да айта албайт. Анткени бул коомдо уят дейт. Үйдөн айтпайт, мугалимдер айтпайт, мектептен, университеттен айтпайт. Анан ким айтыш керек? Ошон үчүн биз бул бузуклар катарына кирип, ушу мамлекетте азыркы учурда өлкөдө ушу жыныстык катнаш тууралуу, жыныстык тарбия тууралуу айтып атабыз да. Бизге хейт келсе дагы, бузукулар дейби, эмне десе дагы, биз ошого карабастан ушул темаларды көтөрүп келатабыз. Ар бирөөнө керек бул жыныстык. Улук Нуриля, уят деген сөзгө токтолгум келет. Баягы дүйнөдө эки маданий код менен жашаган өлкөлөр бар дейт да. Анан бирөөсү уят, бирөөсү болсо тиги сыймыктануу депчи. Сыймыктануу менен жашаган өлкөлөр эмнегедир аябай жакшы жашайт, бакубат жашайт, бай жашайт да. Силер үчүн айтып атам. Биз үчүн уят. Биз үчүн уят. Улуктун айткандар биз үчүн уят. Жанагы секс деген өзү уят. Кын деген уят. А силер үчүн эмне уят? Биринчиден биз ден соолукта болуу уят эмес деп айткыбыз келет. Ооба, анткени биздин өлкөбүздө коомдо абдан социалдык көйгөйлөр көп чынында өспүрүм балдар, жаштардын арасында. Ошондуктан биз ушул көйгөйлөрдү алып чыгабыз. Бул жыныстык тарбия болуш керек деп айткым келет. Ошондуктан ошондой эле дезинформация болбош үчүн, башка бир көйгөйлөр болбош үчүн, ошондуктан биз бул теманы уят эмес деп ойлойбуз. Улук толуктоңуз бар. Кошумча кылып кетейин. Уят деген бул ошол чоң кишилер кичинекей балдарды зордуктап аткан уят. Уят деген бул ошол кыздар, кыздар ошол жыныстык негизинен бул физиологияга байланыштуу айыз келгенде ошол маалыматты убагында албаган уят. Ошол эле прокладка болобу, тампондор болобу, ар кандай гигиеналык каражаттарга өзлөрүн да колдоно албаган уят да. Бул деген ушу мамлекет тарабынан буга кайдыгер көрсөтүп, ушул темаларды көтөрбөгөн уят. Мектеп программаларында жоктугу уят. Биз чоң кишилер ошонун баардыгын түшүнүп атып, буну сүйлөбөгөнгө уят деп мен эсептейм да негизинен. Жана бул жакта деген уят деп эле коомдо боло бергендин баарын уят деп отура берсек, анда эмне үчүн биз бул жакта мисалы башка көйгөйлөргө мынча суроо бербейбиз, Бизге ушу жыныстык катнаш, жыныстык тарбия, дене деп калсак эле, бизге ушу уят деп чыгат. Эмнеден чыгат bunun баардыгы? Анткени бизди ушу мындай контролировать эткиси келет да, ошол эле биздин денебизди, эмне болуп жатканын, аялдардын денесине, ошол өлүп аткан мисалы, жана эртелик кош бойлуктан төрөттөн өлүп аткан кыздардын ушундай ситуацияларды биз жараткан үчүн уят деп эсептейм да. Анан билбейм, мындай негизинен бул уят эмес болуш керек. Анткени уят бул ошону билбесең. Билсең бул наоборот өзүбүз Нуриле айтып кеткендей ден соолугубузга кам көрүү, ден соолугубузду чыңдоо деп эсептейбиз. Ошон үчүн уят эмес. Улук Нуриле, мындай болот да. Менин корконум, биздин корконубуз буга чейин айтылбаган жана сөздөрдү айтып атсаңар, ушунун мээсине сиңирип атсаңар, анан алар деген кайда чек ара барбы мындай? Ушуну угуп туруп, баары болот экен да, бул меники экен да, мен дене, менин тандоо, меники деп турган бир убакта тиги эркек анан кыз болуп жаман болуп атпайбы? Биз ошондон коркуп атабыз да. Ошол чек арасын силер өзүңөр үчүн белгиледиңерби же чын эле баягы үйрөтүп акырын бул жака ооштуруп кетейин деп атасыңарбы? Жооп бергилечи суроо, мен чочулуп атам чында. Чек кайда, Улук мырза? Негизи биз өзүбүздүн программаларыбыз жөнүндө айтып атканда, бул медициналык жактан тастыкталган жана адам укуктары боюнча болуш керек. Бул деген чек кайда деген, бул ар бир адамдын өзүнүн чеги коюлат. Ошол эле силер айтып атпайсызбы, кыз менен, бала менен. Бул деген мисалы
бирөөнүн маалымат алып анан мен деген бала менен болсом болот экен же кыз менен болсом болот экен деген сөз эмес да. Бул табияттан ушундай жаралган адамдар. Ошону белгилеп кетиш керек да сиздин сурооңузга. Анан чек кайда дегенде биз өзүбүз адам катары жоопкерчилик алышыбыз керек. Биз кайсы маалымат керек, кайсы маалымат кереги жок, анын баардыгы болуш керек. Бизде чек деген бул тастыкталган маалыматты адам укуктарынын мындай принцибин алып туруп, эч кимди басмырлоосуз, кемсинтпей толук маалымат берүү болуп эсептелет. Анан жанагындай чектөөлөрдү киргизген бул дагы кандайдыр бир искусственный жактан чектөөлөр да, мисалы. Мен айыз тууралуу айтам, бирок сүйүү жөнүндө айтпайм. Бул деген уже менин катарыман мындай искусственный ограничение киргизүүдө эсептелинет. Ошол эле конституцияда айтылат да, ар бир адам маалымат алууга укугу бар деп атат. Ошол маалымат алган укугун мен деген чектеп коюп атам. Анткени менин өзүмдүн жеке оюм бул программаларга жатпай жатышы. Мисал катары. Дос, Нурилия, толуктап. Ооба, ошондой эле биз сессияларда өткөндө биздин тең тренерлерге айтабыз. Бул туура эмес, нейтралдуу болуу үчүнчү, то есть факты, туура маалыматты берүү эң негизгиси. Бирок мындай бул туура эмес деген позицияны колдонбоо да. Кыргыз коомчулугу бүгүн жана тарыхый негизи бар, бул абдан эмес, мындай ислам динин туу тутуп, же болбосо ушул динди карманып, анан коом жалпысынан калың коом өзүнүн моралдык компасы катары ушул дин жана андагы жазылган түшүнүктөр менен жашап келет. Ал жакта дагы мен мисалы китеп текчилеринде, китепканаларда, же болбосо жеке китепканалар ачылган китеп магазиндерди мен көрөм да. Ислам жана адеп, ислам жана үй бүлө адеби, эркектин адеби, кыздын адеби деп баягы адеп деп түшүнүлөт жана айтылып келет. Мен ал китепти алуучулар бар экенин көргөм, ал китепти үйлөрдөн да көрүп жүрөм. Анан ал тымызын эле акырын адам өзүнө деп өз кызыгып, ошол суроону өзүнө берип, окуп, кызыгат, өзүн агартат да. Унчукпай эле кетип атат го бул. Китептекчилерде турат, эч ким тоскоолгон жок. Анан Dance for Life, Улук Батыргалиев чырылдап, блог жасап, мына биздики, биз айтышып, биздики туура дегенден мындай, балким силер акырын эле кыласыңар бул ишти. Эмне үчүн бул мындай жаңырта айтыш керек, достор? Жаңырыш керек. Эмне үчүн жаңырыш керек? Акырын айта берсек, көйгөйлөр менен жашай беребиз. Дагы канча мындай жашоосу сынган кыздардын жашоосу мындай кыздар керек. Канча балдардын жашоосу сынган ушул балдар керек да биздин өлкөгө, биздин мамлекетке, биздин коомго, андан кийин ушул коңуроо кагып, мындай катуу айтканга. Ар кандай түрлөрү бар. Биз деле мисалы блог болобу, социалдык тармактарда болобу, тренинг аркылуу биз деле ошондой руководстволор жасап деле коюп коебуз. Бирок анын баардыгы эффективдүү эмес. Эффективдүү мисалы бул деген ошонун баардыгын комплекстүү түрдө баардыгын чогултуп туруп анан айтуу. Мисалы бир адамга сөз менен жетсе, бирөөсү окуп деле аң сезими пайда болот. Ошон үчүн бир ар кандай формаларды, методикаларды иштеп өзүбүздүн жумушубузда колдонобуз да. Анан эмне үчүн коңуроо кагыш керек? Анткени бул азыркы коомдогу көйгөй болуп атат. Чоң көйгөйлөр, экология мисалы маселесин деле коңуроо кагылып атат. Биз дагы ошондой сыяктуу эле коңуроо кагып, коңуроо какпай деле 20 жылдан бери, мисалы мен репродуктивдик денсаулык боюнча уюмду алсам, бул 20 жылдан бери коңуроо какпай эле ушунун баардыгын өнүктүрүп жатат да өлкөдө. Биз да региондогу жаштар менен көп иштегендиктен ар дайым обратная связь деп коет го, ошону алганда кайтарым байланыш. Кайтарым байланыш алганда абдан көп ушундай запростор түшөт. Мисалы үчүн бизге жыныстык тарбия керек, эмнеге бизге мектепте мындай айтпайт, эмнеге интерактивдик методдорду колдонбойт. Ошондон улам биз дагы азыр биздин программаны онлайн платформага өткөзүп, региондогу өспүрүм балдар жаштарга дагы кыргыз тилинде, орус тилинде ошол программаны өтөбүз. То есть коңуроо какканыбыздын себеби дагы жаштардын өзүнөн дагы каалоо бар деп айтсак болот. Суроо талаптар. Ооба, туура. Андай болсо мен мына маегибизде соңуна келип калды окшойт. Мен баягы чындап эл сураганды сурайын деп атам сизден. Бүгүн интернет баарыбыздын жашообузга кирип келди. Анда эбегейси зор, эбегейси чоң океанда каалаган контент кааланан үчүн мүмкүн.
эротикалык форматта контент, жакшы контент, сапаттуу контент кандай табагыла көрүп атат да. Мисалычы, анан силер ошондой кандай десем, ошол жанагы тренингтерде же болбосо адамдар менен жолугуп же обратная связь алып атканда ошого жолугасызар, жок, рахмат, мен ансыз деле баарын көрүп билип, мына бул бүгүн контент дүйнөсү да. Анан силер өзүңөр дагы эле биз жок, силер ал жөнүндө билесиңер, секс жөнүндө мисалы, бирок биз секс жөнүндө көрөк билебиз деген кандай илим болуш керекпи же эмне үчүн өзүңөрдүн ишиңердин маанилүүлүгү эмнеде жатат? Бүгүн бардыгы мүмкүн, бардыгы орусча айтканда доступный да. Бир жолго салыш керекпи? Бул жакта бир жолго салуу эмес, биз альтернатива беребиз да. Биз ошол эле айтып атпайбызбы, маалымат толтура, контент толтура деп. Бирок ал орусча мисалы, кыргызча маалымат контент аз. Ошон үчүн буну сурап атат. Биз деген мындай эжелер, байкелер же балдар, кыздар жөн эле келип алып, азыр мен силерге жыныстык тарбия тууралуу айтып берем деп мындай формат эмес да. Бул элден келген, көпчүлүк жаштардан, өспүрүмдөрдөн, мугалимдерден келген үчүн биз ушуну айтып беребиз. Мисалы бизди чакырышат да. Бул жакта андай да көйгөйлөр жаратат да. Ошол эле сиз айтып кетпедиңерби, контент интернетте көп. Ошол контент тастыкталбаган болушу мүмкүн маалымат. Ошол контент аркылуу көп көйгөйлөргө учурагандар да болушу мүмкүн. Жана ошол эротикалык же порно деп коебуз, порнону көрүп алышып, анан мисалы өспүрүмдөр, балдар, кыздар барып алышып, кандай десем, ар кандай түрдө мындай көйгөйлөр да өзүндө пайда болот да. Бул самооценкасы менен, мисалы, жыныстык мүчөнүн чоңдугу кандай болуш керек, тиги бу, анан жыныстык катнашта, эми бул чоңураак кишилер көбүрөөк суроо беришет. Жыныстык катнашта мисалы жарым саат эмес 2 мүнөт болуп калды. Буну кандай дарылаш керек деген суроолор да. Бул баардыгы туура эмес, мындай көрсөтүү, туура эмес түшүнүктөрдү мындай формировать этет да коомдо. Ошон үчүн биз ошол менен күрөшүп, ушундай альтернатива тастыкталган жана кесепеттүү мындай сапаттуу материалдар даярдайбыз. Рахмат. Нуриле? Мен айткым келгени ошол биз өзүбүз эле иштей бербей, эгер биз кандайдыр бир результат кандайдыр бир натыйжага жетебиз десек, мен ойлойм комплекстүү иштеш керек. Биз өзүбүз эле коомдук фонддор жалгыз иштей бербей, кандайдыр бир мамлекеттик, муниципалдык органдар менен, ошондой эле частный бардыгыбыз биргеликте иш алып барыш керек деп ойлойм да. Анткени азыркы учурда чынында эле мектептен сырткаркы программалар абдан көп жыныстык тарбия боюнча, ал эми мектепте бул темалар жабык. Рахмат досторум, убактыбыз келип калыптыр. Мен айтор ичимде мени кыйнап аткан суроолорду силерге берип алдым. Мен ойлойм, эл да жеңилдеп калды окшойт. Мен элди билбейм, өзүм жеңилдеп калдым. Жанакы түшүнүксүз, бүдөмүк, мындай коркуп аткандын, коркуунун деле негизи жок окшойт. Себеп дегенде, эмсерди угуп, демек мындай предупрежден, значит вооружен деген ойдо калдым да аягында. Ишиңерге келик, ишиңер оңой эмес, эми мындай кысым болот, ар кандай ырлыктар силерге дагы айтылышы мүмкүн. Айтор баягы агартуучулардын өтө турган органикалык, табигый жолу ошол да. Түшүнбөстүк, кабыл албайт, анан угуп башташат, анан акырын угат, анан балким кийин макул болуп, анан силерди колдойт. Айтор, эмне кылып аткан болсоңор дагы ийгилик, командага чоң салам айтып баргыла. Мен силерди дагы бир жолу тааныштырып кетейин. Бизде конокто Dance for Life долбоорунун координатору Нурила Дүйшеева жана жыныстык тарбия боюнча эксперт, эл аралык ата-энеликти пландаштыруу федерациясынын башкармалыгынын мүчөсү жана бүгүнкү күндө блогердик дагы жаңы талантын ачып аткан Улук Батыргалиев. Рахмат достор. Чоң рахмат. Мен силерге кийинки сюжетте Альфа Мун ким, алар кандай, алар эмнени каалашат, биз аларды эмнеге түшүнө албай атабыз, же алар бизди түшүнө албай атабы. Ошол жөнүндө таанышып койгула. Заман өзгөрүп атат, заман менен кошо жарышалы. Көрүңүздөр. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан эфирге кайтып келет. Азыр эле бизде Улук Батыргалиев, мен жыныстык тарбия берем, бул боюнча блог ачтым деди. Анан мен жанакы көп берилген суроолорду, элдеги силердеги топтолуп калган суроолорду болушча төктүм да, айторчу. Анан болбой эле жок, биз балдарды агартышыбыз керек. Ансыз деле Кыргызстан зомбулук боюнча антирекордторду коюп атат. Кыздар, балдарга эми бул улуу сөздө уят жок. Кыргызстанда ушул жылдын эле ичинде атасынан төрөгөн 7 кыз
абдан факты чыгып атат да. Эми бул биз улам эле уят дегенибиз менен чындыгында уят институтунун астында бир мындай бир нерсе көгөрүп, агарып башка бир окуялар болуп атат. Биз муну ортого салышыбыз керек. Ал боюнча кийинки конокторубуз келди. Бул Teens деп аталган долбоордун менеджери Элина Туралыева. Teens долбоорунун ыктыярчысы жана Эркин кыз долбоордун негиздөөчүлөрүнүн бири Агилина Уланбек кызы. Жана өкмөттөн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгынын баш кадеси Гүлшан Абдылдаева. Саламатсыздарбы? Биринчиден мен биринчи суроомду өкмөткө узатайын. Гүлшан айым, айтсаңыз, бүгүн биздин мектеп окуучулары үчүн ошол жыныстык агартуу деп атабыз, жыныстык билим берүү деп атабыз. Мамлекет бул маселени чындап мойнуна алып атабы, биринчиден, түшүнүп атабы, жана кандай аракеттер бүгүн жүрүп атат? Эми ачыгын айтып кетсек, мисалы 2010-жылга чейин бизде андай сабактар деле жок болчу. Биз өзүнчө негизи эле ар кандай ситуациялар болгон, анткени көп учурларда биз билим берүү тармагына басым жасаганбыз. Бүгүнкү күндө 2010-жылы саламаттык сактоо тарабынан чоң демилге чыгып, балдарды анализдей, анан ошондо деген балдардын жанагындай анализдери жүргүзүп келсе, балдардын ден соолугуна ошондо артка кеткендиги көбүнчө байкалган. Анан ошондо эле мисалы 2010-жылы канчалык зордук зомбулуктун күчөгөнү максатында биз бул маселени бул жогорку кеңешке алып чыгып, анан 2012-жылы бизде сааттар кыскартылып, анан тарбиялык иштер сааттарды күчөтүү маселесинде каралган. Ошондо 2014-жылы дагы бизде көбүнчө көп өзгөрүүлөр болду. 2014-жылы тарбия сааттарына биз атайын ошол жашоонун сергек мүнөзү деген атайын программаны бул 6-дан 11-класска чейин жайылтуу максатында каралган. Анын ичинде дагы ошол сиз айтып кеткен жана жыныстык деп атпайсыңарбы? Бизде аны жыныстык дебейт, бизде репродуктивное здоровье дейт. Ошол репродукциялык ошол ден соолукту кароо максатында бул эң биринчи мыйзамда дагы жазылып кеткен. Анткени 2014-жылы ошол репродукциялык ден соолукту сактоо боюнча жөнүндө атайын жанагындай мыйзам чыгарылган. 2014-жылы бул бекитилген. Себеби эмне деп айтып кетсек, себеби элементардуу түрдө мисалы жаш өспүрүм ошол элементардуу түрдө санитария гигиенаны билбегендигине мындай көп ооруга чалдыккан да. Бул бир эле гана кыздар гана эмес, бул жерден балдардын дагы ден соолугу төмөндөп кеткендиги да байкалган. Ошондуктан биз саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте бул программаны бирге иштеп, бул 10 сааттык программа. Анткени көп учурларда дагы биз эми ачык айтып кетишибиз керек. Мисалы көп эле балдар миграцияга, мисалы ата-энелери миграцияга балдарды таштап кетип калган учурлар көп болгон. Анан бул жерден мисалы көп учурларда биз айтабыз, ушу үй бүлө тарбиялаш керек, ооба үй бүлө тарбиялаш керек. Бирок тилекке каршы бизде азыр миграциянын күчөп турган мезгили. Анан балдар көп учурларда зордук зомбулукка кабыл алынып атат. Азыр эле жаңы эле сиз айтып кеттиңиз, жанагы мектеп жашында мисалы миграция деп кетсек, бул жанагы ата-энелери балдар таштап кеткен балдар жөнүндө сөз болуп атат. Андан тышкары дагы бизде эң көйгөйлүү маселе бул кээ бир учурларда өзүнүн атасы кызга кол салып аткан, кызга баласына, кыздарга гана эмес, балдарга да кол салган учурлар да болот. Ошондой болот эмес, ошондой болуп келатат азыркы заманда. Муну ачык айтып эле кетип атабыз. Ошондой мезгилде мисалы көп эле кыздарды мисалы соцпедагогдор же болбосо психологдор жеке алып келип сурамжыласа, ошол кыздар элементардуу түрдө бул нерсени мындай түшүнбөгөндүгү байкалат экен да. Ошондуктан биз бул программаны жашоонун сергек мүнөзү программасы түшүндүрүү максатында кандай учурларда бул бала өзүн сактап калса болот, эмне кылыш керек эгер ал бала ошондой сексуалдык зомбулукка кабылып калса, анда мындай учурларда эмне кылыш керек, кимге кайрылыш керек деген учурларда. Көп учурларда мисалы жабылып жашылып калып атпайбы? Мисалы үй бүлөсүнөн нары сыртка чыкпай калат бул деген уят депчи. Баланын психикасы канчалык деңгээлде бузулуп атканы менен бул мисалы кийин келечекте бир эле гана балага эмес, ошол эле коомчулукка көп зыянды алып келиши мүмкүн. Анткени адамдын психикасы бузулса, бул негизи эле
мындай көп нерсе жамандыкка алып келип калышы мүмкүн да, мындай коркунучтар бар. Ошондуктан бизде азыр класстык сааттарда түшүндүрүүлөр жүргүзүлүп атат. Бул жашоонун сергек мүнөзү 6-дан 11-класска чейин бул бир айда бир жолу ошондой түшүндүрүү иштери класстык сааттардан өткөрүлөт. Андан тышкары мындай тыгыз бизде саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте атайын буйругубуз бар. Мисалы врачтар индивидуально келип кыздарга өзүнчө лекция окуй турган атайын лекциялар бар, балдар үчүн атайын өзүнчө окуган лекциялар бар. Анткени мисалы мугалимдер көп учурларда баланын укукта сактоо жагынан мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, саламаттык сактоо органдарына мисалы балдар ошол мугалимге мугалимдей мамиле жасайт, врачтарга врачтай эле мамиле жасайт. Ошондо мисалы ачык айкын мына мен мындай болдум элем деп ошолорду сурап чыгып калышы да мүмкүн. Анан бул жерде дагы бизде соцпедагогдор, психологдор болуп кошо иштешет да. Рахмат эжеке, бул эми жалпысынан мамлекеттин кылып аткан, өкмөттүн кылып аткан аракеттери болду. Канткени дагы биз жакшы же жаман деп айта албайбыз. Менин багымда азырынча ошол болуп турганы болгон дейт чынында. Анан бул тинс деп атабыз. Кыздар кыскача өзүңөр таанышып кетпейсиңерби? Эмне менен алектенип атасыңар? Поговорим о важном дегенде эмне жөнүндө сүйлөшөйүн? Кимди эмнеге тартып атасыңар? Оюңар жакшыбы? Оюңуз жакшы. Тинс деген репродуктивдик анан менталдык ден соолук боюнча медиа проект. Биринчи онлайн чыкканбыз. Азыр болсо бизде 36 ыктыярчы бар. Биздин командабызда. Эми бүгүн бизде кыргызча версиясын чыгардык. Биздин проекттин. Рахмат. Даярдана бергиле. Даярданып жатабыз, аябай катуу эле. Бир аз айырмаланат кыргызча версиясы, анткени аудитория аябай даяр эмес да. Жыныстык катнаш боюнча сүйлөшүүгө. Биздин темаларда жыныстык катнаштан тышкары, репродуктивдик жана менталдык ден соолуктан тышкары дагы ата-энеме мамиле эң башкы тема. Ушул теманы аябай көп көтөрүшөт, бизге жазышат. Мына ата-энемди сагынам деп жанагы миграция боюнча. Же болсо ата-энем мени түшүнбөйт, сүйлөшө албайм. Эме деп айтышат да, бизге деген көп Тинс баяным деген бар да. Моя история Тинс биздин орусча. Ана ошол жерге аябай көп окуялар келет да. Бизге жазышат, мына мен деген 5-6 жашымда мисалы бир байкем асылды депчи, сексуалдык асыл болгон деп. Ана ошону окугандан кийин баарыбыз ыйлап дагы чыгабыз. Биз жактан колдойбуз. Аны ошону деген пост кылып жазабыз дагы, башкалар деген келип мындай кичине колдоосун көрсөтөт да. Слова поддержки дегендей да. Вот. Анан башка дагы темалар, билбейм, Агилина айтып берсе болот да. Башкача айтканда, Тинс бул социалдык жактан аябай өспүрүмдөр үчүн пайдалуу болгон платформа болуп эсептелет. Биз бул платформада Элина айтып кеткендей эле ата-эне менен болгон мамиле, бул сексуалдык жана репродуктивдик ден соолук жана психологиялык ден соолукту дагы аябай темаларын аябай көп көтөрөбүз азыркы мезгилде. Көп тексттерди да жазабыз. Буга чейин айтып кеткендей эле азыр кыргызча биздин версиябыз кетти. Бүгүн коштук, ошол Ошол деген Агилина өзүн кантип бизге ыктыярчы болуп келгени жөнүндө айтып берсе болот да. Айтып берсе жакшы болот. Чындыгында мен өзүмдү аябай эле консервативдүү үй бүлөдө өскөнмүн деп айта албайм, анткени менин апам өзү медик, акушерка. Анан көп нерселерди билген, кандайдыр бир нерселерди айыз жөнүндө же болбосо дагы башка темалар жөнүндө дайыма мени менен ачык эле сүйлөшчү да. Бирок кандай болгон мезгилде деле кайсы бир темалар бизге табуу болчу. Кайсылар? Мисалы, бул жыныстык катнаш. Бул менин денем жөнүндөгү суроолорду мен ачык айтып бере алчу эмесмин. Апам менен сүйлөшө алсам дагы мен атам менен ал нерсени сүйлөшө албайм. Же атам менен үй бүлөдөн тышкары мен ал нерсени айта албайм да. Ошондой көп табуу уят институту сиз айтып кеткендей.
ошондой нерселер көп болчу. Анан же жеке гигиенаны кантип сакташты билбейсиң, өзүңдүн денең жөнүндө түшүнбөйсүң, кандайдыр бир процесстер же болбосо мисалы өспүрүм куракта адамдын денесинде көптөгөн өзгөрүүлөр болот да. Ошол өзгөрүүлөрдү түшүнбөйсүң. Эмне үчүн жөндөн эле жеңиң келип жатат, эмне үчүн бул нерсе болуп жатат деген нерселерди. Анан Инстаграмдан эле бир күнү Teens KG баракчасына калып калдым. Ошол баракчада кирсем эле аябай орусча ачык, чындыгында аябай ачык жазылган. Өмүр бою уялып келсең, кандайдыр бир сөздөрдөн качсаң, качпы ошол нерселерди биздин коомдо бул нерсе, ал нерсе, кызыл күндөр жана башка ушинтип көп айтылат эмеспи. Анан баракчага келсем эле бүттүгү ачык айкын жазылган. Анан ии кандай болду экен деп кирип карасам эле мен өзүм үчүн аябай көп пайдалуу нерселерди таптым. Башкача айтканда мен үйдүн улуусу болгондуктан мен өзүмдүн кичүүлөрүмө көп тарбия беришим керек да. Анан өзүм билбесем эмнени айтам. Ооба. Анан Teens KG бул мага улуу эже же болбосо ага болгондой, менден улуу адам катары өзүнүн санат насыятын айткан, ушундай темаларга ачык айкын сүйлөшкөн бир платформа болуп, аябай кандайдыр бир мезгилде мага көп тарбия берди деп айтсам. Кыздар, мен да мындай аз жоопкерчилик маселесин көтөрөбүз, себеп дегенде бул жакта мисалы өкмөттүн өкүлү отурбайбы, бир министрлик. Бул жакта толук мыйзам көрсөтүлгөн, мыйзам менен тастыкталып турган жоопкерчилиги бар. Силер болсо бүгүнкү баягы медиа мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп өзүңөрдүкүн айтып атасыңар. Силерге да ишенген балдар аз эмес, көп. Жоопкерчиликти мындай өзүңөрдү мындай чектерди өзүңөр үчүн чийдиңер беле? Кайсы маселеге жеткенде биз андан өтпөйбүз? Жана жоопкерчилик сизде да жок эмес да. Туурабы? Мисалы буга чейин укпаган сөздү укса, буга чейин көрбөгөндү көрсө, кыз болобу, бала болобу, балким өспүрүм болот. Анан сизден уккан маалыматты барат да, анан мен ушундай окудум деп анан балким үй бүлөсүнө айтканда үй бүлөсүнөн ошол жерден анан балким запка чегип калбайбы деген ой келет да. Ошол окуучулардын, окурмандардын көзү менен карап көрсөк, силер кандай жоопкерчиликти алып жүрөсүңөр? Эми эң башкы максатыбыз биз деген ата эне болгубуз келбейт. Башкаларга да, алардын жоопкерчилигин алгыбыз келбейт. Алгыбыз келгенден да ала албайбыз. Ала албайсыңар, жана албайсыңар, э? Ооба. Андан дагы биз мектеп болгонго дагы эмебиз жок да. Мектептин ордун баса албайбыз. Эң башкы максатыбыз жардам берүү, анан маалымат берүү. Маалыматты аябай нейтралдуу түрдө беребиз да. Биринчи баарын текшерип, текшергенде аябай көп этап өтөт да. Биринчи ыктыярчылар маалыматты чогултат, чогулткандан кийин мен текшерем, мен текшергенден кийин андан кийин ЮНЕСКОдан биздин проект деген ЮНЕСКОнун колдоосу менен чыгарылган да. Ошол жактан бизге текшерип беришет баарын. Анан ошондон кийин гана чыгарабыз. Чыгарганда дагы мынтип айтпайбыз да. Эми мына секс жөнүндө көбүрөөк сүйлөшкүлө деп айтпайбыз. Жыныстык катнаш жөнүндө көбүрөөк сүйлөшкүлө деп айтпайбыз да. Мындай кичине эме да, өз жөнүңөрдү ойлогула, сак болгула, жыныстык катнаш жолу менен берилген оорулардан сак болгула, контрацепция жөнүндө сүйлөйбүз. Мындай да, жоопкерчилигибиз бар. Аны ошол жерден чектейбиз, бирок андан тышкары чыкпайбыз. Эксперттер деп айтпайбыз да эч кимгечи. Ошол жөнүндө посттордо да жазылуу да, биз эксперт эмеспиз. Ошол маанилүү. Эң маанилүү ушул да. Ооба, маанилүүсү ошол. Себеп дегенде эми азыр интернеттен океан да. Каалаган киши келип каалаганды айта берсе, анын ушундан конфликт болуп калат. Мен де бир арага келип калыпсыздар эми, менин редакторума рахмат. Бир арага келгенде мен ушул суроону бергим келет. Мына бул кыздар, буга чейинки эксперттер деп атпайбыз эжеке. Булар жана теңме тең деген методду колдонобуз, жана peer to peer деп атпайсызбы? Түшүнүктүү болот да, өздүк бала же өздүк кыз. Алыстан келген бир психолог эжеке же болсо атата деп баягы ошо ансыз деле образы бар эже агайлар үйрөткөндө болуп тургабыз деп коет да. Анан ушул эле методиканы балким имплементация кылып, ушуну аракеттер неге болуп атабы? Эгер болбосо мүмкүнбү эгер ушуну ишке ашырсак эже? Балким бул кыздар балким ыктыярчы болуп деле жардам беришет.
кандай деп айтып кетсек, эми сиз азыр башында айтып кетпедиңизби, бизде мыйзамдар бар. Ар бир өзүнүн гос органдын өзүнүн мына мыйзамдуу чегинде өтө турган сабактары, милдеттери, анан мисалы мамлекет алдындагы жүргүзгөн иш чаралары бар да. Анан сиз айтып кетип атпайсызбы, теңме тең депчи. Теңме тең булар өстөрү менен өстөрү жүрүп алат. Мына бүгүнкү эгер мурдагы доордо мисалы үй бүлө ата эненин көчө тарбиясы болсо, бүгүнкү күндө үй бүлө тарбиясында үй бүлө көчө анан интернет тарбиясы бар. Интернет агымында мисалы кээ бир учурларда аябай ушундай жаман зордук, зомбулук жана андай кылмыштуулуктар нерселерди алып келет. Эң биринчиден биз билишибиз керек баланын принципи. Бала көргөндү, анан укканды жасай баштайт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз азыр милдеттүү түрдө билим берүү тармагында мугалимдер аркылуу мисалы сиз айтып кеткендей теңме тең атайын бизде молодежное движение деген азыркы учурларда мына азыр проектилерибиз дагы ошол балдар арасында теңме тең программаларында киргизип, бирок ал деген мисалы контроль үстүндө болуш керек. Анткени көп учурларда ошол бала көргөнүн жасап коет да. Ал бала да мисалы ага түшүндүрө албайсың. Аны сен туура эмес жазып атасың депчи, ал мисалы ал балага деле биз көп зыяндыктарды алып келип коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан бул эң биринчи ошол билими, илимий жагынан бизде өзүбүздүн окумуштууларыбыз бар. Ар бир программаны карап атканда, ошол эле программаларды иштеп чыгып атканда, бул мындай кылдаттык менен карабасак, мисалы аны күчөтүп алышыбыз мүмкүн. Анан сиз көп эле мисалы бул мисалы жаш кыздарда булар жаштар азырчы, анан мисалы көбүнчө айтат, мына бизде мындай программалар бар. Мен именно бул кыздарды айткан жокмун, негизи эле мындай жаш проектилер бар да. Ошолор келгенде бизде мындай программа бар, ошону ачык айкын сүйлөшкөнгө бизге уруксат бергиле депчи. Биз аны уруксат бере албайбыз. Буну деген биз азыр бир күндө эле берсек, эртең башка коом көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан буну акырын кылдаттык менен карап, акырындан ошо балдарды көндүрүп, ошол эле биздеги мугалимдер, мисалы мугалимдердин арасында дагы жаш мугалимдер болот, улуу мугалимдер болот. Анан азыркы учурларда ошол жана педагогикалык вуздарга биз ошо мугалимдерди түшүндүрүү иштерин, кантип туура түшүндүрүү иштери программаларын педвуздарга бекитилген да бүгүнкү күндөчү. Мисалы келечекте бала мугалим жанагы студент мугалим болуп келгенден кийин бул өзү даяр адис болуп келиш керек да. Ар кандай жана психологиялык же болбосо жана программаны билип, ошо баланы туура нукка өткөргөн балдардан болуш керек. Азыркы жаштарды деле буларды деле түшүндүрсө болот, мисалы теңме тең, туура эле. Анткени бала көп учурларда улууларды укпайт, мындай теңме тең нерселерди, көп нерселерди булар өздөрүнүн ошо интернет булактардан, же болбосо өздөрүнүн досторунан угуп калып, же болбосо ар кандай китептерди окуйт, ар кандай балдар бар. Бирөө көзү менен көрүп жазайт, бирөө кулагы менен угуп жазайт, бирөө просто ошону мындай кызыгып үйрөнө башташат да. Анан мисалы бизде деле ушундай биз дагы билим берүү министрлиги негизи биз могу жаштар менен ачык айкынга чыгабыз. Сүйлөшүп, буларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Анткени булар көп учурларда келгенде, проекттер келгенде биз момундай нерсени жасайбыз. Бирок ошол проект кандай результатты алып келет, бул дагы өзүнүн да бир коопсуздугу болуш керек да. Ошондуктан бул нерселерди эгер биз мындай түшүндүрүү иштерди акырындан өткөрүп келатканда, мисалы мектептен сырткары же болбосо сиздер айтып кеткендей жанагындай саламаттык сактоо органдары менен биргеликте болобу, же болбосо башкача өзүнчө жана сиздердикиндей проектилер болгондо анда балдар жүрө берет, анда алар астан болот да. Мектеп бул өзүнчө бир кичинекей мамлекет, эми кичинекей эмес, чоң эле мамлекет да. Бир айылдын бир чоң эле мамлекети болуп кетет. Ошондуктан биз акырын кылдаттык менен балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок эң биринчиден билим берүү министрлигинин эң биринчи бул дагы бизде жана формальный, неформальный образование деп коет, бул неформалдуу билим алуу да. Анткени элементарно гигиенаны кантип сакташ керек, кандай жугуштуу эмес оорулар бар, эрте кош бойлуулуктар канчалык зыяндуулуктарын алып келет. Мисалы ошону бир эле гана кыздарга эмес, ошону балдарга да түшүндүрүш керек. Анткени ошол эле эркек бала ошол жаш кызга же жаш өспүрүмгө зыяндуулуктарды алып келип коюшу мүмкүн. Азыр мынакей биз ага чейин 2014-жылга чейин биз түшүндүрүү иштерин жүргүзчү эмеспиз. Аны ачык айтып кетиш керек.
ошол 2014 жылга чейин мисалы кандай гана зордук зомбулуктарды кыздардын зордук азыр кыздар эмес азыр эркек балдар да зордук зомбулукка кабыл алынып атат же болбосо жанагындай эрте кош бойлуктарды болуп баланы жана төрөлүп калган баланы өлтүрүп салып же көмүп салган бул дагы мындай аябай коркунучтуу алып келет да. Ошондуктан биз азыркы учурларда ошондой түшүндүрүү иштерин билим берүү тармагында дагы ошо түшүндүрүү иштери атайын бизде жанагындай эле бир эле сабактарды жана түшүндүрүү иштери гана эмес атайын мультфильмдер да тартылган видеофильмдер да тартылган анан ошолордун баардыгы тең бизде саламаттык сактоо министрлигинин окумуштуулары менен билим берүү министрлигинин окумуштуулары менен биргеликте карап чыгып канчалык ошол фильмдер же болбосо ошо сабактар балага зыяндуулуктарды алып келбейт. Көп учурларда ошо биз зыяндуулуктарды четке кагышыбыз керек. Ошол канчалык илимий билимий жагынан балага мындай түшүндүрүү иштерди эгер биз туура түшүндүрүү иштерди түртсөк, анда ошол бала мисалы туура жолго түшүп кетеринде биз ошого көбүнчө ошого акцент кылышыбыз керек да. Булар мисалы булардын проектилери булар мисалы теңме тең жүрө берет, бул илгертен бери эле жүргөндөр да. Эжеке, мен оюңузду түшүндүм. Мен бир эле нерсени айта алам да. Бул баарыбыз максаты бир, да? Баарыбыз максаты эмне? Бул эмне жаман, анан эмне жакшы деген түшүнүктүн айланасында да эң түпкүлүктүү ошол жакта да. Бүгүн жаман эмне дагы, бүгүн жакшы эмне деген маселе келгенде, мисалы бул кыздар айтат, жакшы бул мен дейт. Бүгүн калың эл айтат, жок, жакшы деген бул биз деп атат да. Түбүндө конфликт ошондо жатат. Мен кыздарга сурагым келет, жана жоопкерчилик дедик. Биз кыргыз элинин калыптанган социалдык маданий коддорун эске алуу менен биргеликте силер айтып атасыңар. Биринчи адам деп атасыңар да. Биринчи кыз, бала, башкача айтканда биринчи мен деп атасыңар да. Ортодо мен деп атат. Биз айтып атабыз, жок, биз, анан биздин катарыбызда сен деп атасың да. Анан ушул чоң конфликтте силер менин денем, менин пикирим, менин чечимим, менин адамым, менин каалоом деп отуруп, ошол мен сиңген жаш муунду тарбиялагандан коркпойсуңарбы? Силер деле кайсы бир жоопкерчилик алып атасыңар да. Же болбосо ошо качан мен деген түшүнүк нормалдуусу бар, анын дагы ненормалдуусу бар да. Нормалдуудан сырт чыгып кеткен бул мындай эгоизм деп атасак болот. Ошондо силер балансты кандай кармайын деп атасыңар? Бизде эгоисттердин колун пайда кылып койгондан бизди сазга отургузуп кетпейсиңерби? Жок. Эң башкысынан биз деле ошондой принципти колдонобуз да. Акырындан маалыматты беребиз. Мындай эле дүрүп этип эле мына мен жөнүндө эле ойногула деп, акырындан кичинеден маалымат берип, аудиториянын реакциясын карап туруп, анан беребиз да. Ооба. Хейтерлер деле бар. Бирок хейтерлерге деле аябай акырындан түшүндүрүп беребиз да баарынчы. Жок, бул нерсе мындай, силер деген башка кишинин границаларын өтүп жатасыңар бул жерде депчи. Андан тышкары, мына мисалы мага менен сүйлөшкөм да. Анын өзүн мындай өспүрүм кезин айтып берсе, ошол кезде силерде проект болсо жакшы болмок эле да, көп нерсени билмекмин, көп нерседен сактамакмын өзүмдү депчи. Анан ошол жерден ойлойсуң, мындай проекттер керек окшойт депчи, мен туура нерсени кылып атам азыр деп. Ошондой. Менин убактыбыз келип калыптыр. Дагы кененирээк сөзчү тема, биздин форматтан дагы сырт чыгып, эми биз көбүнчөсү меймандар менен сүйлөшөбүз, муну дебаттарды уюштуруш керек мунун алкагында. Чындап да, бул аябай керектүү. Эми эл ызычуу болсо ошо телевизордун негизинде ызычуу болсун. Аянтка чыгып, бири бизди жеп жегенден азыр эч кандай майнап чыкпай турчудай. Кыздардан иштерине ийгилик, айтор мен силерге ишенип турам, баягы жоопкерчилик, баарыбыздын мойнубузда жоопкерчилик. Ал мен биздин өкмөткө болсо күч кубат силерге. Мен абдан жакшы түшүнүп турам, кандай акыбал, кандай болуп атканын. Айтор ушул 10-жылдан бери көздөй ушул тема көтөрүлүп, мындай ичине киргизип атканы сөзсүз түрдө өзүнүн жыйынтыгын берет. Муну мындай алыскы этапта, алыскы расстояниядан көрө билебиз го дейм. Ошон үчүн сизге дагы Гүлшан эжекем ийгилик. Бизде конокто Teens долбоорунун менеджери Элина Туралыева жана ошол долбоордун ыкыярчысы, негизделүүчүлөрдүн бири Агилина Уланбек кызы болду. Бул кыздардын баракчасы Инстаграмда бар. Англис тилинде Teens, башкача айтканда өспүрүм деп которуп, анан таап алсаңар болот. Керектүү маалымат, балким силер мындай жар сала турчу же маалымат эмес, бирок ишиңерде бир өзүңөрдүн немеңер бар да.
суроолоруңар бар да. Ошон үчүн бүгүн интернетте мүмкүндүк бар. Кутучага, жеке кутучага жазып, кайрылып, сурап, изилдегиле. Антпесе биз баарыбыз артта калып калчудай болуп атабыз. Чоң рахмат. Жарнамадан соң бүгүн жыныстык тарбия жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Уят болсо да уккула. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан кайтып келелик, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн мен жана айтып атам, улуу сөздө уят жок. Аны айтпасаң деле болот да. Бирок бүгүн фактылар, статистика, көрсөткүчтөр, зордук зомбулук кыздарга, балдарга, бөбөктөргө аябай күчөп кетти. Ошон үчүн биз буга чейин жана жаштардын кыймылдары менен сүйлөштүк. Азыр болсо биз мындай кесипкөй адамдарга кайрылалы. Жалпы ошол уролог, андролог жана сексолог Нурбек Монолов. Монголов, кыргызча Монголов, орусча Монголов. Нурбек мырза, куш келипсиз. Биринчиден рахмат келип бериңизге. Экинчиден бизге ушул азыр эле жаштар келип айтып кетти да. Ушундай муну биз деген жана уят деген нерседен баштагым келип атат да, сөздөч. Биз айтып келебиз го. Уят айтылбаш керек. Уят деп атып, анан ушул уяттын эсебинен бүгүн Кыргызстанда жана 7 кыз бир жылдын ичинде атасынан боюна түшүп калып атат да. Бул социалдык көйгөй, экономикалык баардык ичинде. А медициналык жактан алганда бүгүн сиздин практикаңыз канча жылдан бери уланса, ошол практикаңыздын негизин айтып бериңизчи. Динамика кандай болот? Түшүнүк, гигиена, денесине болгон мамиле. Мындай да, сөз 7 случай болду деп атасыз, зордук. Ооба, бир жылда. Бул деген зарегистрировано да, мындай милиция билип калган, эл билип калган болгон да. Бул муну деген эме бар, минимум 3 эсе көбөйтүш керек да. Минимум 3 эсе. Менин оюмча андан да көп. Бул практикада мындай да, ата же болсо жанагы башка ата да, башка күйөөгө тийишет да, жолдо туугандар зордуктан аябай көп. Бул жана сиз айтканда уят деген үчүн бул билинбей жабылып калат да. Мисалы көчө эле бир эме пациентка келди, мындай сүйлөшө келсек, аны дагы кичинекей 6 жашынан баштап атасы зордуктатыш экен да. Бирок эме да, бала да, бул 6 жаштагы кыз деген билбейт, атасы зордуктап атса, эми зордук деген алдап зордуктап атат да, кыйнап сабап зордуктаган жок да, мындай алдап да, мындай сексуальный домогательствонан зордук, жана половой отношение, муну нормальный деп ойлочумун дейт да. Бул айма өзүң мындай ойлосоң 6 жаштагы балага атасы деген кудай да, атасы менен энеси. Атасы менен энесиден бийик киши жок да. Аны кудайдай көрүнөт да. Атасы ушундай кылып атса, бул кыз болобу, бала болобу, бул туура деп ойлой берет да. Значит, бул туура эле, бул эмеле деп ойлойт да. Анан ошентип мен көп жылдан бери мен нормальный экен деп жүргөм дейт да. Анан кийин жанагы өспүрүм возраст келгенде анан түшүнө баштадым дейт. Бул жаман экен депчи. Анан азыр атам менен сүйлөшпөйм дейт, бирок эми чогуу мамилелери бар экен, бар эми атасы болгондо, бирок мындай эми ойлорсуңар, зордуктаган атасы 23-24 жаштагы кызы бар да, жаш кезинде эметчи, зордуктачы. Мындай статистика көп, муну билим, сиз айтып аткан 7 билинип калган. Боюнда болуп калгандар толтура, бирок аборт кылып, өзлөрү чечип, акча менен ошону бүтүргөндөр менин оюмча толтурат, а зордуктар андан да көп да. Бул действительно биз жанагы уят деген үчүн, мисалы, ошо өспүрүм болуп калганда уят экенин, бул жаман экенин түшүнгөм, бирок мен уят үчүн мамасын айтса дагы уят эл билсе болот, жаман болот деп, мамасы дагы болушпай койгон да. Анткени мамасы күйөөсү менен ажырашкысы келген эмеспи, ушул. Ошондой чоң көйгөйлөр болгон да. Сиздин практикаңызда сексолог деген багытыңызга кайрылалы. Динамика кандай? Кыздар көбүрөөк келеби? Маселелер же эркектер көбүрөөк келип атат азыр? Меники деген эме да, мен көбүнчө эркектер да. Мен өзүм урологмун, андрологмун, анан сексологический проблемалар көбүнчө эркектер келет да. Бирок эми бул деген эркектин эле проблемасы, эркектин эле көйгөнү. Ошон үчүн аялдар кошо келип атат кээде. Аялдар кошо эмес, мындай аялдар көбүрөөк чалып атат да, мындайчы. Эркектерге караганда мындай аялдар ачыгыраак да, алар болуп атса, аялдар звонить этет. Келгенден уялышат, бирок звонить этет, жана WhatsAppка жазат. Ошондо кайрылуу аял жактан көбүрөөк. Бирок мен эркек болгондуктан анан деген эми уялат да аял кишичи. Анан деген мындай барайын, мен айтам да, күйөөң менен чогул. Бул сексологический проблемалар күйөөсү менен чогул, эки кишинин көйгөйү да. Жок, мен күйөөм түшүнбөйт дейт да. Күйөөм муну жаман көрүшү мүмкүн, сизге кызганыч болсуң, ошондой. Ошон үчүн бул көйгөй чечилбей калат да. А так эме аял кишинин бул мындай жакыныраак муну эме алат да. Мындай кандай десем,
жакыраак жүрөгүнө алат да, эркектерге баары бир да, анткени андай проблемалар болсо аларга баары бир окшойт, же болбосо башка кыздарга барып ошол өзүнүн проблемаларын чече берет да. Аял киши болсо бара албайт да, аял киши кичине мындай эмерээк болот да, мындай преданныйраак болот дегендейчи. Преданныйраак болот, анан ачык айтканга да көбүрөөк даяр. Ачык анан мисалы эркек кишини мындай да, биздин коомдо дагы эркек киши башка аялдарга барса бул кечиримдүү болуп атпайбы? Коом дагы кечирет, достору дагы наоборот мындай мактаныш болот. Анан аял кишилер дагы чыдайт да. Мисалы Европадан, Америкадан эркек киши башка аялдарга барса, 90% ажырашып кетет да. Бизде деген бул мындай нормальный, мындайча айтканда, көрүнүш болуп калган да. Ошон үчүн ушу чыдап жүрө берет. Анан ошондой мисалы синдром Мадоннанан проститутка деген бар да. Аялыңдын сөйрөмдө эме да, ангел да, ал сен балдарыңдын энеси, аны мындай сактайсың дегендейчи. Мындай жаман развратный ойлор эмес, жаман эмес, бул жакшы да, бирок төшөктөн анча эмени мамилени көргөзө албайсың да. Башка жака барганда ошо мындай синдром проститутка деп коет да. Аяктан бүт жана энергиясын, сексуальный фантазияларын ошо башка жактан чыгарат да. Ошон үчүн биздин эркектер ар кайсы жерде эми мындай налево бара беришет деген. Налево бара беришет, анан эмечи тиги тазалык маселесичи, ден соолук маселеси. Тазалык маселеси эми мындай постоянный партнершалар болсо, анда тазалык маселелери мындай чечилет дегендейчи. Бирок ар күнгө бара берсе, албетте жана биз спид, жанагы жугуштуу, жыныстык жунуштуу оорулардан коркуп атпайбызбы? Андан деле көп оорулар бар да, мисалы гепатит, бысы дагы айыкпаган оорулар. Алар деле жугуштуу да, ошо жыныстык катары андайлар толтура. Анан жана чоңураак ВИЧ, спид дегендер бар, андайлар толтура, күйөөсү ошо ар кайсы жерден алып келип, анан аялына жугускан андай маселелер дагы толтура да. Нурбек бакем, мындай, эми сиз медиксиз да, сиз Гиппократтын антын бергенсиз. Уролог, андролог, сексолог. Бунун бардыгы медициналык багытта. А бирок сизге кайрылган бул белден ылдыйкы маселе болгон үчүн, негизи адам баласы үчүн белден ылдыйкы маселелер бул сөзсүз түрдө эле мындай медициналык эмес, культурный, социокультурный маселелер менен дагы жолугушасыз да. Айрым жерден сиз медик катары эмес, айтор психологиялык талаага дагы кирип түшүндүргөн туура келеби, же сиз ушул эки нерсени мындай айырмалаганга үйрөндүңүзбү? Себептигине силерге суроо келет да, акыры барып түбү такалат. Биздин коомдо мындай, ал коомдо болсо мындай депчи. Бул чынына келгенде медиктер мисалы Европа коому менен салыштырат да, Европа же Америка коому менен салыштырат. Биздин коом, анан мисалы Европа коому. Кайсы коом кирирээк сиздин оюңузча? Биздики мындай да, статистиканы карасак, жана венерический ооруларчы, жыныстык жугушу оору боюнча Европа, Америкада аябай аз. Практически жок. А бизде толтура. Ошондо кайсы коом кирирээк, кайсы коом морально? Биздики депчи. Биздики. А сиз бүгүн жалгыз ошол жалгыз эмес, эми чоң түшүнүктөргө туруштук кантип берип атасыз дейм да мындай. Мен эми ал бир аздан болсо тайып кетсе болот да, мисалычы, сизге кайрылгандар бир гана диагнозду коюп бер, мени дарылап бер эмес. Сиз айтор, муну кыл, тигини кой, муну кой, бул деп культурный код таратып атасыз аларгачы. Кантип алыңар жетип атат дейм. Мен мындаймын да, мен врачмын да. Мындайча айтканда бул менин бизнесим да, мен акча тапкан нерселеримчи. Врачтарга оору көп болгон выгодно да, мындайча айткандачы. Эми түшүндүрөбүз да баарына. Мындай бир түшүнүксүз жана мамилелерге, жыныстык катнашууларга барып калсаң, обязательно презерватив кий деп түшүндүрөбүз да. Дагы бирдеме кылсаң, мындай арак ичпе, тамеки чекпе дейбиз. Эгерде сенин тандооң дейбиз да, бар волаң жетпесе, же моральдык туруктугуң жетпесе, это сенин проблемаң. Бизге жумуш боло берет, бизге акча боло берет. Ошон үчүн сенин проблемаң. Бирок ответственность деген өзүң эмес, сен өзүң ооруп, өзүң проблема болуп эме кылып атсаң бир жөн. Бирок сен деген ал ооруну жугусуп дагы бирөөлөргө жугусасың, үйүңө семьяңа алып келесиң, аялыңа жугусасың, аялыңдан бүт үй бүлөгө сен мындай терс таасир берип атасың. Ошон үчүн өзүңө биринчи ответственный бол деп түшүндүрөбүз да. Сен өзүңө, анан деген өзүң, сен жалгыз эркек деген эми жалгыз өзүнө эле жооп бербейт, ал үй бүлөсүнө жооп берет тура. Ошон үчүн сен мындай өзүң ойлон дейм да. Бул сен проблемаң, сеники эле эмес, бул коомдуктагы проблема. Минимум үй бүлө, андан ары дагы сен өзүңдүн примериң менен дагы көргөзөсүң дейбиз. Мисалы мындай белгилүү кишилер да, алар деген жаштарга пример да. Мен ушундай болсом экен, ушундай жигит болсом экен, же ушундай
адам болсом экен деп. Анан сиз ошо налево направо барганыңызды көргөзүп, ушундай нормалдуу явление кылып көргөзүп атасыз, сизден пример алат. Анан коомго мындай чачырай берет депчи. Ошон үчүн мындай өзүңүзгө жоопкерчилик алышыңыз керек деп мен албетте түшүндүрөбүз. Түшүндүм, иштери болот да. Бирок мен жалгыз врачмын да. Биз 1-2 мындай оору бир киши менен иштей алабыз да. А бул негизи деген ошо билим берүү, анан здравоохранениянын эмеси болуш керек да. Мындай жумуш болуш керек да, функциялар болуш керек. Айтсаңыз, мына барыбыз балдар дегенде, баягы жан бергенге даярбыз, балдарыбыз дегенде деп балдарды эле какшап келебиз да. Бирок бүгүнкү күндө ар кайсы дарт менен ар кандай ооруларга чалдыккан кичинекей бөбөктөрүбүз, балдар, наристелердин саны аябай көбөйүп кетти. Бунун статистикасын айтпасаң деле коом кабыл алган факт болду. Анан ата-энелердин ушул жыныстык тарбиясы, жыныстык жоопкерчилиги, жыныстык этикасы жана жыныстык гигиенасы ошол корреляция барбы ортосунда? Байланыш барбы? Изилдеп көрдүңүз беле же балким окуган изилдөөлөрүңүз бар? Мисалы, дагы эле Европа же Япония же Америка өлкөлөрү менен салыштыралык. Жана кыргызча билип эткем, девственник деген эмне? Девственник да, жыныстык катнош боло элек адамдар, эркек болобу, кыздар, ошо өлкөлөрдө көбүрөөк да. Мисалы, Японияда 30-35 жашка чейин даже бири дагы жыныстык катнош болбогон эмелер көп да. А бизде ошол эрте башталат да. Эмнеге андай? Анткени билим берүү системасы да ошо жыныстык коопсуздук, жыныстык мамилени мисалы Германиядан даже садиктен баштап бере баштайт да. Бул деген эме да, жана профилактика зордуктукка, жана венерический ооруларга, беременностьтарга аларга түшүндүрөт. Сенин денең кичинекей кезиңден, бул сенин денең сеники эле. Башка чужой адам болобу, даже атаң болобу, мамаң болобу, сенин уруксатсыз ушундай кыла албайт, тие албайт депчи. Мисалы байкадыңарбы, биз деген мындай кичинекей баланы көрсөк эле өй беребиз да, таанышпайбызбы, кичинекей баланы эле көрүп өй беребиз да, анан өптүрбөй койсо ата-энеси замечание кылат. Бул аксакал сени жакшы көргөндөн өп атат, а бала не хочет мындай. Мисалы менин кызым бар, эч кимге өптүргүсү келбейт, бирок мамасы мен урушам, заставляйт, если не хочет деген. Анткени эми чын эле жөн эле өпкүлөй берет, тамак ичип алып, сакал барбы жокпу өпкүлөй берет. Анан ошону биз деген түртөбүз да балдарды зордуктоого. Чоң киши айтып атса, значит макул болушубуз керек. Чоң киши айтып атса, значит угушубуз керек. Багынып бер деген сөз. Багынып бер деген анан мындай ээрчиме кылып үйрөтөбүз да баланы. Өпкөн нормалдык. Анан көчөдөн деле мисалы, ой кандай кыз сен ким кызсың деп туруп мындай жанагы зордуктаган кишилер аябай манипулятор болушат, психолог болушат. Кел өп коеюн, сен кымсың, кел бияка отуруп коеюн деп мындай алдаган оңой болуп калат, биз ошого үйрөтөбүз. А Европа жанагы өнүккөн өлкөлөргө ошону үйрөтөт. Чужой кишилер менен даже контакт кылбайсың депчи. Сен менен жөн эле сурай бербейт. Сен менен жөн эле сүйлөшө бербейт. Тем более сага колуңа алабы, өпкөнгө не имеет право деп. Ошон үчүн мындай статистика бүт эле жерде бар. Европа, Япония ошондой эле зордуктоо, балдарды зордуктоо деген вообще жок нерсе да. Жок нерсе. Андай зордуктоо деген проблема эле вообще аз да. Жана бар эми аларда эле бытовой уровеньде, жана бизге окшогон уровеньде жок. Ушул эле маселелер ошол коомдордо мурда болгонбу? Албетте, алар дагы ушу биздин этаптарды өткөн, биз деген биз өнүп аткан өлкөбүз да, все равно. Мурун деген Советский Союз мындай жаап салып, билим берүү системасы эмелер жабылып калган. Анан азыр коомубуздагы кичине эми билим системасы дагы болбойт го, өнүп аткан коомбуз да. Аны түшүнүктүү мамиле кылбай атабыз да. Мисалы, бул жыныстык тарбия бул ата-энесинин бирден бир эң биринчи эмеси да, милдети да. А бирок мен көп интервью берип жүрөм, мындай критикалар көп да. Бул жөндө эч ким сүйлөшпөй койсо деле бир күнү болот депчи. Бир күнү болбойт да, кантип болмоду. Сүйлөшүлбөсө болбойт. Даже жумуш жасаганды биз үйрөтөбүз да, даже идиш аяк жууганды үйрөтөбүз. Бүт нерсеге үйрөнүш керек. Жыныс тамак ичкенде дагы үйрөтөбүз. Кичинекей балага кашык менен салып берип, жерге төкпө, оозуңа сал, андан кийин тазалап жет. Жыныстык тарбия дагы ошондой болуш керек да. Анан биринчи очередь эгерде жыныстык тарбия деген сөз жакпай атса, анда деген жыныстык коопсуздук деген болуш керек да. Сенин денеңе эч ким тийбейт. Анан мындай эрте жыныстык катноштун кереги деле жок. Бизде билбейт качан кийимдин мындай кереги деле жок. Ошон үчүн мисалы Европада таралып койгон 30 жашка чейин болобу, мисалы сүйбөйүнчө же болсо күйөөгө тийбейинче же болсо аял албайынча мындай жүрө беришет да. Анткени бул нормальный явление. А бизде деген жана жабык болгон үчүн эми жабык нерсе да кызыктыра баштайт да. Мындай өспүрүмдөрдүчү. Ошондой үчүн билим деген бул аябай керектүү нерсе да. Жыныстык билим. Аябай түшүнүп турам сизди. Кыргыздар жамаатташкан коом.
эмне коом? Жамаатташкан. Коллективистский строй да, коом. Жамаатташкан коомдо мен деген түшүнүк жок да, Нурбек байке. Биз деген бар. Биз бар, анан биздин арабызда, анан Нурбек, Эркин, атың бар беле. Сен ким элең, кимдин баласысың деген кылымдар бою калыптанып калган ушундай бир тутумдаш, бекем, жана уруучулук жана бардыгы жамаатташкан коом. Сиз айтып аткан Америка, Европа коому бул эбак эле ушул менди алдыга коюп индивидуалисттик бир жашаган коом. Ал жакта экономикалык көрсөткүчтөрү, спортто жетишкендиктери, маданият, технология жана бардыгы индивидуализм бүгүн индивидуализм жыйынтыктары бүгүн көбүрөөк деп атабыз. Мойнуңузга аласыз да, мойнуңузга аласыз туурабы? Жалпы көрсөткүч. Анан ушундай бир жамаатташкан коомдо секс, менин дене мүчөм, менин жоопкерчилигим деген ушул ишти аткарууда колуңуз түшпөйбү, колуңуз кушурбайбы жана ошол колду түшүрбөш үчүн сизде эмне кармап турат ичиңизде могул жакта өзөктө? Жөн мындай да эми бул менин жумушум эмес, коомду оңдоп, коомду эметкенчи ошол мен көңүл бурбайм. Мага менин жумушум мага кайрылган кишиге эле жардам берем да. Мен да састараны көрүп атсам дагы мен ал үй бүлөгө киргише албайм да. Мисалы туура эмес тарбия алып менин оюмча болуп атса, мен ага кийлигише албайм. Биздин врачтардын милдети кайрылуу, особенно ушундай сексуальный проблема үчүн мага кайрылбайынча мен эми кийлигишпейм да. Бирок жана врач катары сиз, жаран катары, гражданин катары. Жаран катары эми мындай да, мен да той топорлорго барам да. Ооба. Анан деген жана бир балдарын ээрчип кеткенде бүт канча конок болсо ошонун баары өп чыгат да. Анан мен айтам, бул деген эми тамашалап айтам да. Зарбежа мынтпейт, анткени мындай, анткени тигиндей деп түшүндүрүп берип коем да. Эми бир меле айланам эле мен таасир эте алам да. Чужой бирөөгө барып алып сен эмне болуп атасың деп айта албайм да, чекиге койбойбу дегендейчи. Анан жана жанатташкан деп атпайсыңбы? Жамаатташкан. Жамаатташкан, жамаатташкан мындай да. Эмне үчүн андай болгон? Анткени деген для выживания да. Ошо жамаат, мисалы бирөө деген иштей албайт, бирөө жакшыраак иштейт, анан деген бири-бирини тамактанып бир мындай үй бүлө өсүш үчүн, үй бүлө мындай жашап кетиш үчүн бул ошондой болчу. Бирок биз деле жана индивидуализмге келебиз. Бирок азыр заман өзгөрүп атат да. Коом дагы, үй бүлө дагы мындай алдыга жылып туруш керек да. Азыр деген эми мурунго информация жок болчу да. Азыр болсо телевизор бар, интернет бар, айла жок, жанагы сексуальный влияние болот да. Анан телевизордун баары, интернеттен баары, инстаграм баары ошо именно сексуальностьти раскручивайт да. Сулуулукту, сексуальностьти, анан айла жок сексуальный интерестер пайда болот да. Модалар, кинонун баары келип. То есть ошондо алдыга жылыш керек. Алдыга жылыш үчүн билим берүү системасы дагы алдыга жылыш керек да. Жамаат жакшы, бирок азыр убакыттын талабы башка да. Ошон үчүн билим дагы ошо үй бүлөдө, чоң үй бүлөдө дагы бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман. Бир эле жаман эми баарыбызда эле семьябызда жакшы кишилер бар, жамандар дагы бар да. Ошол эле баардык бусуп коюшу мүмкүн да. Мурун билинбей калчу да, мурун мындай наказание болчу, эл коркчу да. Азыр андай коркуу жок да. Сөз бирөөчү. Ошон үчүн могу билим берүү система анан ошо үй бүлөнүн чоңдору болобу, лидерлери бар да, көбүнчө апа же ата аксакалдар, ошолор түшүнүктүү, бул ошолор түшүнүп, ошондой дагы мамиле кылыш керек, мындай түшүндүрүш керек да балдарына, неберелерине. Ушундай болбосун. Даже жана өпкөнгө токтотуп эле койгула. Бала келип кучакташкыла деп мындай ошондо дагы түшүндүрүп турса болот да. Бул деген жалпы негизи билим берүү да. Ошо үй бүлөнүн өзүнүн ошо билиминин деңгээлинен дагы карандуу да. Бар бири жакшы түшүндүрө албай коюмуш. Бар. Нурбек мындай да, мен эмени кылайын жана мен суроону берейин. Элде мындай бар. Кем секс жөнүндө сөзсө, дене жана өптүрмө деген баягы сөздөр бул жат сөздөр да, жат түшүнүктөр да. Мындайчы кылымдар бою калыптанган, жалп кетип эле караңда бараткан эле бетиңе эле бирөө фонарик менен келип туруп эле көзүңдү баягы сокур салчудай да. Чочулашат. Биринчи адамдын реакциясы адам каршы чыгат да, чочулайт. Жогол, көзүмө көрүнбө, бузукланба дейт. Гейлер жана лесбиянкалар жана башка дагы толтура түркүн түстүүлөр бар. Биздин мээбиз чаташып калды чындыгында. Түшүнө албай калдык. Ким кандай LGBT деп чыкты эле, анан LGBTQ кошулду, анан плюс кошулду. Мен жалпы окуп аткан маалыматтан бир эле түшүнүк да. Адамдын сексуалдык багыттамасы, ориентациясы менен гендердин ортосун айырмат айтып бериңизчи, агай. Эми айырма эмне деп болот? Сурооңду түшүндүм, билбейм. Жанагы голубойлор деп атасыңар, эле лесбиянка ошо голубойлор болуп эсептелет да. Бир полду жакшы көргөндөрчү.
бул илгери деле бар болчу. Илгертен гана бар болчу. Даже жанагы закондорду карасаңар, жаныбарлар менен мисалы мусулманчылыкта эме катнашса, же болбосо бири-бири менен катнашса, там смертный казнь тонупсун дегендер илгертен. Бул статистика өзгөрбөйт, бул туу баса. Ошо голубойлордун туу басасы бар, анан приобретенный бар да. Туу басасы бул ошо төрөлүшкөн. То есть аны менен эчтеке кыла албайсың. Бизге окшогон коомдордо 6-10% ушундайлар да, туу баса туулушканда. Алар деген эчтеке кыла албайт да өзүнүн үчүн. Мисалы, сиз мисалы нормальный болсоңуз, сизге кыздар жагат, но эркектер менен мысль даже мындай отвращается да. Аларга мисалы эркек болсо, кыздар менен мысль отвращается. То есть алар өзүнүн эле полун жакшы көрүшөт да. Бул туу баса да, муну менен эч коом дагы күрөшө албайт, эч ким дагы күрөшө албайт. Алар просто жабылып эмеде жүрө беришет, өзүнчө коом болуп жүрө берет. Анан ачык мисалы Европада көп дейбиз да. Европа мисалы 10%га чейин бар. Мисалы Кытай, жана Индонезия, Филиппин окшогондордо 20%га чейин да. А Европада 10%га чейин. 10% это каждый 10-й. Алар ачык да, алар коркушпайт. Ошон үчүн каждый 10-й көрөт, 10 киши жүрсө бирөө ошон үчүн алар көп көрүнө беришет да. Көчөдө жүрүшөт, көзгө илинип жүрүшөт. А бизде деле ошол. Просто алар өзүнүн нормально жүрөт да. Жөнөкөй кадимкидей жарандан көргөн үчүн биз көрбөйбүз. Анан биз ойлойбуз да, ошол жактан үйрөнүп келдиш. На самом деле статистика бирдей эле. Аякта канча болсо, Европада эле ошончо да. Анан жабык коомдордо приобретенныйлар көп болот. Ачык коомдо да түшүндүрөт да, кээ бирөө ушундай болуп төрөлгөн. Алар эчтеке кыла албайт депчи. Анан дальше эми бул эмне эмеске түшүнөт. А жабык коомдо биринчи сексуальный опыт, мисалы, жанагы Афганистан, там Иран, ошо окшогон өлкөлөрдө биз деген мисалы сиз өзүңүз деле билсеңиз, биринчи сексуальный опыт эмес мындай. Өбүшкөн, колду кармашкан, кучакташкан кыз менен болгон да, кичинекей кыз да, мындай 3-4 класстан баштап башталат. Анан первый мындай биринчи желание, анан биринчи интерес башка полго болот да. Алар жабык коом да. Алар ким менен болот? Эркектер менен жүрөт, анын бар инстинкт бар, кан гормондор играть этет, анан бала менен кол кармашат, бирдемеси чагып кетет, кучакташып өбүшүп көрүшөт, тийишип көрүшөт. Ошон үчүн приобретенныйлар жабык ошондой коомдордо көбүрөөк болот да. Ошон биз эмете беребиз мындай, мисалы Европада көбүрөөк депчи. На самом деле ошон строгий, закрытый коомдордо именно приобретенный голубойлор көп болот да. Хорошо, Нурбек ага, мындай аргумент айтышыңыз мүмкүн. Голубой деп жаман сөз айтабыз, гомосексуал деп коет. Мен жана гендердин айырмасын түшүндүрө албадыңыз. Сиз кызыккан жоксузбу да бул темага? Суроңуңа түшүнбөй калдым. Сексуалдык ориентация башка деп атат. Гендер башка деп атат да. Айырмасын мен түшүнө албай атам. Сиз түшүнө алдыңызбы? Жок, гендер деген мындай да, сексуальная идентичность деп коет. Мисалы, биз эки эле сексуальный идентичность билебиз, гомосексуал, же болбосо гетеросексуал. Гетеросексуал кыз бала, гомосексуал эркек, же болбосо кыз да. Анан бирок гендер деген сөздү карасак, кээ бирөө бесполый деген дагы 25тей бир айырма бар да. То есть беспол. Мен гомосексуал эмесмин, мен гетеро дагы кыздарды жакшы көрбөйм, эркектерди дагы жакшы көрбөйм, мен билбейм дегендер бар да. Ошентип 25ке чейин бөлүнөт. Гендер деген сөз ошо мындайча айтканда сексуальная идентичность. Өзүн кандай сезет? Өзүн ким сезет деген сөз да? Өзүн ким сезет, ошо эреке да. Аны биз аны өзү эле биле алат, же болбосо психологдор менен биле алат да. Буга чейин адам баласынын тарыхында ошол же болсо ошол эркек, кыз деп эле түшүнүп жашап келген бизде. Азыр болсо сиз айтасыз 25 деп атасыз да. 25 түрү бар да негизи. Божомолдоп, андан да көп деп атат да. Башыбыз айланып калды да. Бул эмне болот? Биз буга чейин мындай медицина өнүгүп кеттиби, технология өнүгүп кеттиби? Алар кайда эле буга чейин? Же жашоо жакшырган сайын, жашоонун сапаты жакшырган сайын адамдын фантазиясы да көчөп, анан түшүнүксүз кимди деп болуп калат да. Мунун түбүндө мындай кыскача сиздин оюңуз да? Түбү мындай да, киши бош болгон сайын көбүрөөк ой келет, анан көбүрөөк жанагы что такое смысл жизни дегенде өзүн изучать эте баштайт да. Анан ошондо бирдемелер жакпай калат. Анан жанагы өзүнчө гендерный ошо направленияларды ойлоно баштайт да. А мурун деген эме болчу да, выживать. Лишь бы тамактап, лишь бы бирөөнөн урдап кетпесин, бирөө өлтүрүп кетпесин деп, ошон үчүн не до этого было да. Главный биринчи инстинкт это выжить было да. То есть бирдеме кылып турбасаң, мисалы бир 70 жыл эле мурун мисалы кой багып турбасаң, ачкадан өлөсүң, иштеп турбасаң ачкадан өлөсүң. Ошон үчүн биринчи инстинкт бул эме да. Же согуштан өлөсүң. Же согуштан өзүңдү бышыл мындай напряжение жүрүшүң керек да. Андан кийин экинчи чоң инстинкт это көбөйүү. Сексуальный инстинкт да, көбөйүү да.
Анан азыр деген паттерн эмнеге жанагы өнүккөн өлкөлөрдө ошондой ойлор ошактан барып чыкканда бизде деген биз алардын опытын алып, алар өтүп кеткен опытты алып, анан ошо гендерный бирдемелерди издей баштадык да. Курсак тоюк болгондон баштап, анан деген ата-энелер байышылып, эметкенде ошону осмысливать эте баштап, анан көбүнчө ошо сексуальный инстинкттерине көңүл бура баштаган да. Ошон үчүн мындай дифференция. Эгерде жанагындай жаман условия болуп койсо, анда кайра эле главный биринчи инстинкт это выжить, это тамак табыш, это өзүнү защищать этиш, ошондой өтөт да. Хорошо, жакшы темаларды талкуулап алдык. Мен эркектердин атынан бир сурап көрөйүн. Бүгүнкү күндө сиздин практикаңызда жолуккан эң көп, эң тез жолуккан эркектин оорулары кайсылары чыгып атат биринчи орунга? Эмнелер болуп атат жана эмнеден себептери эмнеде болуп атат? Эми мындайда тамак, спорт, башка. Эме да оорулар статистикалар илгертен эле өзгөрбөй келатат да. Анан деген мисалы азыр баары медицина өнүгүп атат да. Анан деген диагностика жана табуу, кайрылуу да көбөйткөн үчүн оорулар көбөйүп атат чилнечи. А так мындай эле тең эле. Бирок азыр мындай психологический проблемалар көбөйүп атат да. Мисалы деген Инстаграмымда, соцсеттеримде көбүнчө кайрылуулар жана жыныстык комплекстер да. Это размер, өлчөмү, анан бат бүткөнү, анан кыздарга жакпаганычы. Ошондой көйгөй көбүнчө кайрылып атат да эми Инстаграмдарданчы. Мындай личный консультацияга келгендер бул оору менен көбүнчө келишет. Анан эң көп баары бир чилине жыныстык проблемалар да. Жыныстык деле проблема дейин десең, 99% бул деген комплекс, бул деген жанагы ошо Инстаграм, ошол эле кино, ошол эле ютубтарда мен айткандай, жана сексуальность, красота мындай мода болуп кеткен да. Анан жана уят кинолор дегендейчи. Ошолорда раскручивать этип атат да. Анан там кичине уят кинолордо эми актерлор да размерлер башкача дегендейчи. Реальность башка, кино деген башка. Бул жыныстык жашоодо деле ошол. Кинодогу жыныстык жашоо башка, реальность башка да. Ошон үчүн комплекс менен особенно жаштар кайрылып атат да, мейки мондолуп атат дегендей деп. Мындай ойлосоң жөн эле комплекстен бул билимсиздиктен да, билимсиздиктен. Байке, комплекс деген бул аныкы, алардыкы жакшыраак дагы, меники жаманыраак деген бул бизнеске жетишпей калгандык да. Нормалар бар да. Бүгүнкү күндө изилденген медициналык нормалар боюнча айттыңыз, жыныс катнаштын мөөнөтү. Жок, мындайда жыныстык катнашта норма жок. Жокпу? Норма деген понятие жок да. Эмнеге? Анткени бул эки кишинин проблемасы да, эки кишинин көйгөйү. Эгерде бири-бирине жагып атса, кандай размери болбосун, кандай количество болбосун, канча мүнөт болбосун, бул деген экөөнүн гана жашоосу да. Бул үчүнчүнүн бирөөгө, төртүнчүгө салыштырып, телевизорго салыштырып вообще кереги жок да. Ал жөнүндө унутуш керек. Бул эки кишинин проблема. Бири-бириңерди таптыңар, бүттү. Силерден жакшы, силерден туура, силерден норма эчтеке жок да. Муну биздин ошо эркектер эметиш үчүн ойлоп атат да. Ошо жыныстык мүчө бүт проблеманы чечет депчи, ошо сүйүүнү чечет, ошо мамилени чечет, ошо кыз менен мамилени, үйлөнүү мени жактырам депчи. На самом деле жыныстык мүчө бул эң акыркы проблема да. Сиз өзүңүздүн мамилеңиз менен, мындай объективный данный деп коесуз, сиз иштегениңиз менен, жумушуңуз менен, имиджиңиз менен, сүйлөшкөнүңүз менен, кызга кандай мамиле жасаганыңыз менен, үй бүлөгө айланага кандай, биринчи кандай эркексиң, характериң кандай эркексиң. Балким адамсың? Балким кандай адамсың дейм да. Ошо кандай адамсың, эми эркектер жөнүндө сөз болуп атат, кандай. Эркек деген эркек да, эмнеге кыздар эркекти жакшы көрүшөт да? Анткени күчтүү деген булчуң менен күчтүү эмес, бул характери күчтүү да. Ошо ответственный аял алган, ошо мындай өзүнү слабый сезгиси келет да аял. Аял кишилер баары кандай сильный, кандай кыйын болобу, баары слабый, эркектин жанынан слабый да. Ошондой эркекти издешет. Мүчө аны күчтүү кылбайт. Мүчөнүн размери да күчтүү кылбайт. Бул мүчө деген жөн эле акыркы точка мамиленинчи. Ал акыркы отношения. Ошон үчүн биринчи бияңарды оңоп алгыла. Эгерде ошак жакшы болсо, анда бул мындай даже смыслы жок да. Бул жөнүндө сүйлөшүштүн дагы, ойлонуштун дагы смыслы жок да. Мүчөдөн мамилени жок кыздарга жагыштуу баштабаш керек. Үй бүлөңө жагыштуу, аялыңа жагыштуу баштабаш керек. Калганын оңдогула, это биринчи очередь характер. Ответственность өзүнө, семьясына да. Андан кийин мүчө өзү эле чечилип калат да. Мүчө менен килейтип, мисалы операция кылып, чоңойтуп берди эме дегендер олтурат. Же болбосо улантып берди, 2 сааттан мен жыныстык кат. Аны менен эч качан кызга жакпайсың да. Эч качан ал не имеет никакого значения. Ошону түшүнүшпөйт да көбүчө. Аны түшүндүрсөң кээ бирөө түшүнөт, бирок кээ бирөө болбой эле тырышып операция жасаткысы келишет да. Көп ошондойлор азыр. Аябай көп. Ойбай. Даже мен көп кайрылгандыктан даже бир направление ачып койдум, бир
1-2 кишини коп койдум да, только ушу менен заниматься этесиңер депчи. Өзүнчө да мындай бизнес болуп кетти да. Айтор, Нурбек беке, бизнесиңиз жакынкы жылдары жакшы эле кетчүдөй окшойт. Еще жанагы бөйрөк оору ириңдеп, рак болуп атса, же башка ооруп атса, акча төлөгүсү келишпейт. А буга готовы да платить. Ошонусу бар да еще. Негизи сиздин жумушуңуз феномендер көп эле, негизичи. Айтор, байке, өзүңүзгө ден соолук, рахмат ушундай нерселерди ачык айтканыңыз үчүн, бизге рахмат ачык айтып атканыңыз үчүн. Себеп дегенде биз айтып атабыз, жанакы кыргыздын сөздөрү бар экен, негизичи. Иликтеп азыркы ситуацияга такап айтсак болот, жанакы ооруну жашасаң өлүм ашкере деп атабыз да. Мен ошону көп жерде колдонгум келет, себеп дегенде жашырылган нерсе жана сиз айткандай бир нерсенин үстүнө капкакты салып кой, астында көгөрүп кетет, былжып кетет. Бир күнү көп чыгып анан атып чыгат да. Ошого атканда анан бүт бардык айланан барды булганат, сасыйт, былжыйт, анан бизге анын эмне кереги бар? Биз жаңы эле жолду баштап атабыз. Ачык сүйлөшүү, ачык мамиле, ачык коом, ачык талкуулоо. Мына ошол гана бизди бүгүнкү туңгуюктан, караңгылыктан алып чыгып кетет деген ишеним менен жашап келебиз. Балким сиздер үчүн бүгүн бул нерсе уят. Бирок уяттын статистикасы бүгүн бизге антирекордторду алып келүүдө кыргызстандыктар үчүн. Ойлонолу, талкуулайлы, уялбайлы, уяла турчу андан башка да толтура маселелер бар. Ордуларын алмаштырган убакыт келди. Сиздер менен кештин кезекчиси мен Эркин Нурбаев болдум. Görüşкөнчө, ден соолуңарга кам көргүлө. Бай-бай.